Кыштын суугу кайта баштаганы облуста жазгы талаа иштерине даярдык жанданды. Негизги багыттардын бири сугат каналдарын механикалык жол менен тазалоо. Ак Суу районунда 32 000 гектар айдоо аянты бар. Аларды жалпы узундугу 975 чакырымга жеткен ири жана майда сугат каналдары тейлейт. Учурда бул каналдардын басымдуу бөлүгү жазгы сугат маалына даярдалды. Бизге аякы 2 жылдан бери өкмөт тарабынан, айыл чарба министрлиги тарабынан каржылоо жакшы болуп, атайын спецтехникалар алынып берилип атат. Ошону менен биз ушу район ичиндеги каналдарыбызды, арыктарыбызды механикалык тазалоодон өткөрүп, дыйкандарыбызга үзгүлтүксүз суу жеткизип берип атабыз өз убагындачы. Ал эми бул объекти Каракол шаарынан чыккан саркындуу суулар чогултулуп, өзөндөрдөн алынган таза суу менен аралашат. Натыйжада 600 гектардан ашык айдоо аянттары туруктуу сугат суу менен ушул насостук станция аркылуу камсыз болуп келет. 2023-жылы жүргүзүлгөн жаңылоо иштери станциянын ишин натыйжалуу кылып, сууну үнөмдүү пайдаланууга шарт түздү. Автоматташтырылганда, азыркы тил менен айтканда, өзүнө өзү нагрузка келгенде өчөт. Жаңы технология менен коюлганда үнөмдөөсү свет жагында кичине үнөмдүүрөөк болуп калат экен да. Мурунку насосторубуз эскилиги жетип, 70 жылдан бери иштеп келип, балдар курап элетчи да, майлап, кайра чечип, тагып, буюрса эми биз толугу менен иштейт деген үмүттө иштелип турат да. Облуста суунун тартыштыгы негизги көйгөй эмес. Башкы маселе суунун туура эмес пайдаланылышы. Мисалы, Каракол суусу мөңгүлөр эригенде деңгээли көтөрүлүп, суу бөлүштүрүү жайларын жууп кетүү коркунучун жаратат. Мунун алдын алуу үчүн атайын чаралар көрүлүп, учурда атайын техниканын жардамы менен дарыя жээктери бекемделүүдө. Жазында кардын баары эрисе, Караколго терең болуп кетип, анан техникабыз кире албай калат. Ошол себептен азыр казып атабыз. Бу жерден биз Каракол суусунан таза суу кособуз. 1400 метр лотогубуз бар ошол жерге, анан суусун косуп. Бу жерде Каракол суусу чоң келгенден себеби бияк желип кетип, анан ушул жерде бүтөө жол жумуштары жүрүп жатат азыркы учурда. Бул иштер жыл сайын аткарылып келе жаткан милдеттүү иш пландын алкагында утурумдук аракеттер. Ошол эле учурда быйыл ишке аша турган ири долбоорлор да бар. Алардын басымдуу бөлүгү тамчылатып сугаруу ыкмасын киргизүүгө багытталып, сууну үнөмдүү пайдаланууга шарт түзөт. Быйылкыга 26-жылга ушу дагы бир чоң каналыбыз салынган атат. Түргөн суусунан ушу Зындан, Ак Булуң айылдарынын мурун суу барчу эмес экен. 800 гектар жерине жаңы канал салган атабыз. Сарката деген канал. Мунун сметалык баасы 135 миллион сом экен. Муну биздин дирекция тарабынан тендерге чыгарылып, 26-жылы каар кетери менен куруу иштери башталат. Адистердин айтымында быйыл облус аймагына кар мурдагы жылдарга салыштырмалуу аз жаады. Бул сугат иштерине түздөн-түз таасир этүүчү фактор. Бирок сугат тартыштыгын жоюу боюнча жүрүп жаткан иштердин аркасында айыл чарба тармагында олуттуу көйгөй жаралбашы керек дешет адистер. Дана Гүлалиева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.